Негизи эми мен өзүм врач болгондуктан ошол калктын саламаттыгы үчүн кандайдыр бир пайда болсун деп, сергек жашоонун бир мүнөздөрү, принциптерин ишке ашыруу үчүн ошол границада жашаган аялдар үчүн алардын маанайын көтөрүү, ден соолугуну бекемдөө, ошондой эле ушул жашоодо кандайдыр бир өзүнө аракет жасап, өзүнө кам көрүү мындай принциптерине үйрөтүү максатында мен ошол жерде аэробика фитнес клубун ачтым. Эми бул жер негизи жөн эле зал болчу, бул эски детсадтын залы болчу, биз частный детсад болчу, ошону бир аз эле жасап, мына килемдеп, күзгү коюп, мына баштадык 1 жылдан бери. Негизи эң негизги менин максатым бул ушул границада жашаган аял келиндердин, кыз келиндердин ошол акыркы жылдары абдан мындай бир стресстик чыналуулары көп болгондуктан, көпчүлүгүнүн үй бүлөсүндө жоготуулар болду, үйлөрү күйдү, туугандары жабыркады, ошолордун кандайдыр стресстен, депрессиядан чыгаруу максатында. Анан ошол айылда жүрсө дагы бирок физикалык, физиологиялык өнүгүүсүнө пайда болсун деп. Эми врач катары мен айтып кетейин, бул аэробика, көнүгүүлөр, гимнастика бул абдан биздин ден соолугубуздун мындай бир өзөгү десек болот да. Анткени ар бир көнүгүү музыка коюп бийлегенде, ушул йогаларды жасаганда биздин организмде бизге пайда боло турган, абдан таасирдүү боло турган эндорфин деген гормондор чыгып, ал гормон радости, гормон счастья деп коет. Ал чыккан сайын адамдын ошол нервтик системасы өзүнчө бир дем алып, өзүнчө мындай бир расслабление болуп, анан ал болгондон кийин албетте көп оорулар дагы уже айыга баштайт. Аэробикага биринчи эле мен айылга келгенде чакырганымда мен ошол бел оору, бут оору, остеохондроз, грыжа менен келиңиздер деп чакыргам. Анан ушул жаш эле кыз келиндердин арасында стресс, депрессияга душар болгондорду көп көрдүм. Мисалы, эми ажырашуу болот, үй бүлөсүндө кандайдыр бир туура эмес мамилелер болот. Ошолорду мен бул жерде өзүңөр өзгөрсөңөр, үй бүлө өзгөрөт. Өзүңөр өзгөрсөңөр, бүт бардык жашооңордогу факторлор өзгөрөт деп үйрөтүп атып, ушул аэробиканын аркасынан ошо 1-2 кыздар ушунчалык өздөрүнүн стресс, депрессиядан чыкканын байкадым. Анан бел оору, бут оору албетте бул өзгөрүү. Анан йога менен заниматься эткенде кыздардын ушундай өзгөрүүсү болду. Алар прям башкача мындай бир руханий дүйнөсү, руханий азыгы толуп, өзгөчө көз караш менен, өзгөчө мамиле, мындай бир жашоого болгон көз караш менен жашап калышты да. Ошону байкап калдым. Ошо айыл шартында жашаса дагы буларга психологиялык кеңештерди өтүү, бул кантип адам өз жашоосунда өзүнү өзгөртүү менен, өзүнүн пландарын, максаттарына жетүү ыкмаларын үйрөтүп, ошондой эле кантип өзүнү өз бактысына өзү себеп болуп, ушундай бир өзүмдүн бактым жана менин жашоом деген психологиялык сабактарды өтөм. Биз аны керемет жашоонун принциптери деп коебуз. Албетте мен басым жасаганым бул ден соолукка. Ушул кантип ден соолукту сактап калыш керек. Үй шартында кантип ушул адам өзүгө өзү кам көрүп, өзүнү өзү оңдоп, өзүнү өзү айыктырып, өзүнү өзү дарылаганын. Ушунун баарын ушул жерде биз аэробикадан кийин сөзсүз сабак өтүп ушундай үйрөтөбүз. Мен бүйөргө келгениме 2 айдан ашып калды. Пайдасы өтө пайдалуу экен. Мен биринчи белим ооруп келгенмин бул жерге. Азыр белим жакшы болуп калды. Бул өтө пайдалуу экен. Бардык кыз келиндерге, ошондой эле жашы улгайган биз курактуу энелерге дагы өтө пайдасы чоң экен. 9 балам бар, 6 уул, 3 кызым бар. Жамандык нерселерден айрылдым да, энди мен үйдө балдарыма мындай бакырымдай мен болчу эле. Азыр мындай негедир жеңилдик болду да. Мындай сүйүнүп атам мен. Бул аэробикага келип жатканыма уже 1 жыл болуп жатат. Биринчи эле келгенимде мага аябай жаккан бул жер. Ошол күндөн баштап эч үзгүлтүксүз келип жатам. Үйдөгү бардык жумуштарымды бүтүргөнгө аракет кылып,
кечки саат 7-де башталат. Бардык жумуштарыбызды бүткөндөн кийин жерим оорубаса дагы эч кандай мындай ден соолук жагынан проблемам болбосо дагы, бирок өзүмдүн жаштыгымды сактап калуу үчүн, ден соолукта болуу үчүн дайыма келип турам.